лыжи менен дагы аябай видеого чыкканымда. ОМКСке чыкканда сковородка менен. Ооба. Баса айтып кетели достор, Мерим Мамбетисаева ОМКСте сковородка менен жүрөм. Арбузы берем, арбузы, половина сахар, половина мед деп кичинекей. Ошо где-то 20 миңге жакын кредит алгам. Ал эски кредиттериңби? Жок. 42 размер болсо, мисалы үчүн сенде 41 эле болсо, стелькасын чыгарып коесуң. Хабиби. Почему Хабиби? Одежда с любовью. Банкрот, карызга берип артынан акчаны ала албай дагы жүрдүм. Вот они штаны. Вот такие вот штаны. Общий бир 30 миң долларга, 30-35 миң долларга товар саттым. Ассаламу алейкум достор. Башынан дагы бир жолу айтып кетейин. Мерим Мамбетисаева бир күндө мен ойгонго чейин 125 жумушун бүтүрүп туруп чалат кофе чейлөө деп. Кандайсың, Мерим? Жакшы, рахмат. Азыркы учурда өзүмдүн брендим бар, Хабиби деген. Хабиби бул араб тилинен которулат да, э? Любимая. Любимая деген Да, сөз. любимая деген сөз. Легкая промышленностьти баштаганыма аз эле убакыт болду, 1,5 жыл болду, бирок Кудайга шүгүр, ийгиликтерге жетиштим. Именно текстильное производство. Да, текстильное производство. У меня женская одежда молодежная. Мои Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, бирок көбүнчө Россияга кийимдер сатылат. Бүгүн камера кантип тартып атканда көрөсүздөр. Ушул бала ар дайым да титиретип жүргөн бала ушул, оператор. Жаңы сезонго дайындалып атабыз. Азыркы доллардын курсуна карабай, рублдун түшкөнүнө карабай, Россиядагы болгон окуялар, несмотря ни на что, короче. Продолжаем работать. Да, продолжаем работать. Канча убакыттан бери иштеп атасың? 2020. 2020дан бери 2 жыл эле болду. 2 жыл болду, ооба. Пандемиядан баштагам, август айында. Ага чейин даяр Турциядан, Кытайдан кийим жана башка нерселерди алып келип сатчумун. Даяр магазиндерим бар болчу. Турциядан оптом кийим алып келе баштадым. 2019да. 2019 Дордойго чыктым. 2 детский, 2 женский магазин бар болчу. Ошол жерде в розницу все продавала. Розницадан көп калат. Жок дегенде 70-80%. Бирге бир почти. Бирок аз-аздан да объем чоң эмес. Оптомго чыккандан Дордойго Турция менен аябай жакшы эле иштеп баштагам. Башында өкүл апам жардам берди. Бир дос кыз менен баштагам эң биринчи. Турцияга оптом менен 20 миң доллар менен кирдим. 6 миң долларды 6 айга вперед 1000 доллардан арендага бердим. 13.800 долларга товар алып келдим. И андан сырткары еще мага түрктөр иштешип жүргөн магазиндер менен жакшы таанып, алар дагы бир 20 миң үстүнө под реализацию товар беришкен. Ошол менен баштап аябай жакшы иштеп баштадым. Ошол 19-20 жылдардан ошондой эле сатыштар болот аттыбы, э? Болуп атты, жакшы эле болуп атты. У кого хороший вкус, в принципе, жакшы эле болуп атты. Сонун иштеп баштап, анан пандемия учурунда мен 17 март күнү Турцияга учуп кетип, 20 март күнү асман жабылды. Мен учпай 40 күнгө калып калдым. Анан ошол 3 күндүн ичинде я успела выкупить товар. 18-19 миң долларлык товардың жөн эле туруп калды ошондо. Жөн эле туруп калды. Сезон өтүп кетти. Жазгы сезон жай келип калды. Кийин күзүндө ал уже модасы кетип калды. И 3 эсе арзан. Даже 4 эсе арзан. 18 миң доллардан бери 4-5 миң эле чыгардым да. Банкрот болдум. 20-жылы, э? Уктап жата берип, алма пыш, озмо түш, бул мен жөнүндө эмес да. Эртеден баштап, эртең менен балдарды мен өзүм алып барып, өзүм алып келем. Эртең менен 8ге алып барып таштайм, 4:30 алып кетем. Кыздарым үйдө бүт баарын өздөрү жасайт. Балам, мышыгыбыз бар, еще 3 баламдан сырткары еще мышыгым бар. Ушул ишкердик бул өнөрбү бул? Негизи апам деле, өзүмдүн апам деле өмүр бою содада, апам жанында жүрүп эле. Кандай сода кылчу? Апам шторы, Алматыда көп нерсе саткан. Менин тыңдыгым негизи бул мен төрөлүп эле тың болуп кеткен эмесмин. Жашоо ошого алып келди. Атам мен 16 жашымда каза болгон. Апам өзү жалгыз, мен 86-жылкы байкем бар, экөөбүздү жалгыз окутуп, чоңойтуп, үйлөп, күйөөгө берип, баарын өзү кылган. Анан бирок атам менен апам да чогуу жашашкан эмес да, бир учур бир 6-7 жыл биз көрбөй калып, анан кийин папам
Россияда каза болгон. Сен 16 жашыңа чейин мектепте эле Казакстанда жашагансыңарбы? Ооба, мен 7-класска чейин Ошто окугам. Өзүң бирок Оштон болбойсуң. Көлдөн. Көлдөн. Ысык көлдөн. Апам Оштон. Алайдан апам. Алайдан Негизи болот, бирок Ошто жашап чоңоюшкан. Ошол. 6-классты бүтүрүп, 7-класста Алматыга көчтүк. Алматыда 42-мектепте окугам. Андан кийин Алматинское хореографическое училищеде окугам. Хореографмын. Кеттик, достор. 21-жылкы машина. Ишкер айынын машинасы. Вот наш цех, вот так девочки шьют. Вот наши девочки, это наш технолог. Айнуреже. Бул закройный стол. 12 метрге бүт рулондор жайылат. Анан үстүнө лекала коюлат, карта чийилет. Мисалы коюп эле, үстүнө кесип кетер экен анда. Прям кайфую от вот этого процесса. Кескен сонунда негизи. Амдылар каяка кетет ол? Отход болуп калабы жөнүндө мусорбу? Ооба, мусор. Буну мондай нерселерди негизи кээбиркилер сатып алышат. Биздин цехтегилер акча берип мусорун алып чыгып кетишет да, наоборот. А бирок көп нерсеге колдонсо болот негизи. От лекала очень много зависит. Лекала туура эмес болуп, биринчи лекаланы жасатасың. Анан кийин образец тигебиз биринчи. Образецти кийип көрөбүз. Обязательно жакшы отуруш керек. Жакшы отурбаса дагы бир образец тигебиз. Внутренняя кухня цеха. Кандайсыздар? Сиздин атыңыз ким? Мен Кайнура. Технолог. 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 Самая главная здесь она. Мен айтып, мен башкарып турганда за главного деп коюйм. Мындайча айтканда технический директор сыяктуу. Ооба. Команда менен түзмө-түз өзүңүз иштешесиз. Ооба. Мен вообще киришпейм кухняга. Бир образецти тиккенге тканьды алып келебиз. Закройщик кесип берет же, вы сами же тоже можете. В основном образецти Айнуреже кесип тигет. Бир штукту бир единицаны, ошону көрөбүз, мы дорабатываем, где-то увеличиваем, где-то удлиняем, где-то убираем. И когда конечный результатка все классно, вот это вот конечный итог, сонун дегенде уже рулондорду алып келип кестирип, анан кыздарга таратасыз. Закройщик колуна беребиз. Лекала менен закройщиктер ушундай кылып готовый кылып крой кылып бизге берет. Биз барабыз. Мен барам дагы швеяларга таратам баарына. Сана закройщиктер дегенде булар акыркы вариант тигип бергендер именно. Жок, булар кесишет. Кескендер. Только рулон кесишет закройщиктер. В среднем канча табышат эмнелер швеялар жумасына? В среднем 7-8 недель. 7-8 тысяч. Дордойдогу бир эле жалгыз точкам бар. Мен өзү экинчи проходто 3 жылдан бери ушул жерде турам. Аренданы 6 ай вперед беребиз. В среднем $1,500 да, плюс-минус айына 6 айга $9,000 төлөйбүз. Это вот вечерняя коллекция вещей, зараски, платьюшки. Вот такие вот костюмы мы сами носим, шелковые. Это вот костюмы из двухнитки, из турецкой двухнитки. Ушулар жакшы өтүп атат. Например, могу куртка жөнүндө айтып бергим келет. Бул куртканын негизи количествосу 2500 штук чыккан. 2200 штугу Россияда сатылган. Анан бир ушул голубой цвети калганда. Бул метри мисалы үчүн $3,5 ткандын өзү. Анын синтепон менен подклад алып туруп, монтип шырытканмын. Отдельно. Ал шырылган үчүн дагы $1,5 метрине төлөйбүз. Капюшону трехнитка начостон турецкая ткань. Ошо тиккен 300 сомдон төлөгөм. Кнопкаларын, анан мондай окантовкаларын. Удобная, да, это унисекс, и балдар и кыздар кие берет. Бул жана цехте тигилген модель, жатка Mercedes деген тканьдан. 22 расцветкасы бар. Азыр жайкыга жакшы кетет, буюрса жакшы уже кетип баштады. Могу шелковый модель, японский шелктон тигилген. Бунун дагы 8 расцветкасы бар. Көптөн бери иштегендердин контейнери деле кереги жок аларга. Эмнеге дегенде цехтен тигип эле жиберишет да. Мага окшогон жаңы баштагандарга клиент топтогонго место болуш керек. И мүмкүн болушунча мындай өтө турганда, киши көп өтө турган жерден болуш керек. Ошого мисалы үчүн АЗСте аренда $100 целый контейнер. А здесь получается 15 эсе кымбат, $1,500 кошунабыздыкы, тиякта $1,300, булардыкы 900. От контейнера тоже зависит. Пандемия баштала эле кезинде арендалар $2,500 $3,000 чейин болчу. Мен биринчи турганда 6 айга вперед $2,500 $15,000 төлөгөм.
ушул контейнерге. Биз бир контейнерди экиге бөлүп, мисалы үчүн жарымын мен $750, бул жак $750 снимать этет. Кошунабыз экөөбүз иштейбиз. Ушул мектепте окуп жүргөндө бир ишкердик нерсе кылчуңбу? Эң биринчи акчамды 11 жашымда ошол кезде бир айда $600, ошол курс менен $600 менен топтогом, аны апама бергенмин. Биз менен квартирада чогуу жашаган аял Айгүл тете эме арбуз сатчу целый. Мен барып Айгүл тете бир арбузду карызга бериңизчи акчасын, анан бир аздан кийин Без вложений баштадыңбы ошондо? Без вложений баштадым. Бир арбузду килограмм 30 теңгеден болчу, 250 теңге болду, 8,5 килограмм. Берди, мен арбузду кестим, 20 кусок болду. Ар бир кусогун 30 теңгеден саттым. 18 кусокту сатып, 2 кусокты апам экөөбүз жедик. Ошондо где-то 550-600 теңге чыкты. Барып 250 теңгени бердим, 250 теңгени наличкага дагы бир арбуз алдым. Ошентип бизнесим башталган. Арбузу берем, арбузу половина сахар, половина мед деп, кичинекей чачым узун болчу, эки косичкам, чачым эки өрүлгөн, танамам бар болчу. Анан как раз арбуздун сезону уже бүтүп баштайт. Анан тиги биз менен квартирада жашаган аял колбаса сатат. Мен колбаса алам баягы эжеден. Бир палочка колбасалар кичинекей 75 теңгеден оптом мага берчү. Өзү бир 50 теңгеден алып болуш керек эле. 75 теңгеден мен 10 колбаса алдым, 2 пакетке салып, 2 палочканы колума кармап алып, колбасу берем, свежую копченую колбасу деп чуркайм рядтардан. Ошентип сатам, 150 теңгеден сатам. Сразу бирге бир кошуп. Аппетит. Ошондо бир киши эсимде бар, орус киши болчу, мени токтотуп, девочка, сколько тебе лет деп. 11 десем, сколько у тебя, почем колбаса? 150 деп айттым, канча колбасаң бар дейт. Жаңы эле чыккан болчумун, 10 колбасам бар десем, кел баарын алайын деп. Мен балам дейт 17 жашта 10 теңге да тапкан эмес. Сен аябай кыйын кыз болосуң, чоңойгондо көп ийгиликтерге жетишесиң. Ошол кишинин айткан сөздөр азырга чейин калыптыр десиңде. Сезимдерди өзгөрткөн. Көзүмө чейин прям элестетем деп ужасың. Ал кишини ошондон кийин көргөнсүң же ошол болду, ошол боюнча? Жок, ошол боюнча анда дагы жон калбай коммерсантмын да, 11 жаш. А хотите, я вам еще принесу? Он колбасаны саттым, сразу мага 1,5 теңге берди. Ошол жерде эле мага 750 теңге таза пайда калды. $7? $7 таптың. Сразу на месте. Анан каникул бүтүп калды, ошентип кийимден бүт сумка, тетрадь, бүт нерсени эң жакшы, эң кымбатын алып баарын, ошонун сырткары ошо $600 топтогом, анан апама бергем. Бул менин эң биринчи акчам, азыркыга чейин көз жашым, көз алдымда турат. Да, ошол кишинин көз карашы мага болгон ишеними дагы эле бар да. Ал кайсы Алматыдагы байке? Алматыдагы орус киши болчу. Да, ты очень многого добьешься в этой жизни. Мага дуктан берген окшойт. Аты эсиңде барбы? Жок, атында мен 11 жашар кичине, для меня ошол кезде көбүрөөк колбаса сатыш эме болгон. Максат болгон. Азыр чоңойгондо уже билип атам да, ошол киши мага аябай ишенген. Достор, биз азыр көчөдө басып жүргөндө баарыбыз көрөбүз. Жаш балдар салфетка сатып жүрүшөт, шарик сатып жүрүшөт. Бул чоң бир ишкерликтин башы да. Влажная салфетка, чындап влажная салфетка абдан көп болдуңуз. Жөнөкөй салфетка көп болдуңуз. Туура сата алган деле абдан сонун өнөр. Жана ошол жаш балдарга биз кээде мотивация берип, жакшы сөздөр сүйлөп койсок, келечекте абдан чоң жакшылыктар, ийгиликтердин салымы, себепкери болуп калышыбыз мүмкүн экен. Ошол байкеге чоң салам. Карасаң кандай мындай көз карашын өзгөртүп койду да. 23 жыл өттү, дагы эле я его помню, элестетем да ошол кишини. Мисалы үчүн базарга келдик, контейнерди снимать эттик, контейнер пустой. Ичине освещениясын жасаш керек, освещенияга потологуна где-то 20 000 сомдой кетет. Лампочки туда-сюда, витринага плюс-минус за все про все бир 60 000 сом менен бүтүрсө болот да витринаны. Не считай манекенов. Манекендер 12 500 сомдон бул жака мисалы үчүн 50 000, и бул жакта 37 500. Где-то 85 000 тоже $1000 кетет. То есть нужно учитывать оборотко, производствога. Пашев менен баштаса да, мисалы үчүн производствога кирем десе, биринчи цехти алат, ткань алат, фурнитура алат, анын жумушуна төлөйт.
Желательно аренданы уже производство бүтөйүн эртең бүрсүңдө товар чыгат дегенде башташ керек да аренданычы, потому что аренданы алып алсаң убактың кете берет. И производство бир жума 10 күн тигилет, 10 күн просто так арендан кетип калат. Мисалы үчүн $1200 болсо аренда, $400 воздухка кетип калат. Андыктан биринчи контейнерди снимать этпестен производствону баштап, анан контейнерди же мисалы үчүн нужно числону обозначить, 15-нен баштап турам же 1-нен баштап турам, а 20-ларында уже тиякта производство кетиш керек. Мо ремонт, витринага где-то 3 күндө мондай жетишсе болот да, 3, максимум 4 күндө. Освещение, мо эмелер, стеллаждар, мондай нерселер, в принципе, булар кымбат деле турбайт. 100 000 кетет тоголоктогондо. Бирок андан арзаныраак деле жасатса болот. Их можно геркилердики эмеле аябай хрустальный люстры, 50 000 сомдон ар бир люстра, бархатная обивка. Но это уже да, на вкус и цвет и у кого сколько денег. Кимде канча акча бар. Мен эми аккуратно ушинтип эле баштаганбыз, бирок менин контейнерим деле жарык жакшынакай деп ойлойм. Мен жаркылдап турсам делечи. Дордойго чыкканда Honda Fit алгам 2010 жылкы $7000. Кайра анан кийин өкүл апам дагы акча берди. Дагы 0дон баштадым. Карызгабы? Карызга. Өзүң баягы $12,000 чыгардыңбы? Чыгарып, кредитимди жаптым. Канча кредит алдың эле? Ошо где-то 20 000 жакын кредит алгам. Ал эски кредиттериңби? Жок, бул мына Турция менен оптамга чыкканында ошо $10,000 өкүл апам берген, $10,000 кредит алгам. Оптамга башына чыкканында. Ал күйдү да бирок го? Ал жок болду. Пандемия үчүн. Айланып, эми жедим, ичтим, машинаны алдым, кайра саттым, иши кылса, айланып жок болду. Анан кайра өкүл апамдын жардамы менен кайра башынан баштадым. Ошондо 20-нын августтарында кирген болтасың производствого. 1,5 жыл болуп калды экен. Кудайга шүгүр эле, карыздарымды бердим, эми прям толук эмес, бирок жакшы эле кредиттерди жаптың. Жаптым, өкүл апамдын акчасын бердим, кредитти жаптым, машина алдым. Бирок машинаны өзүмдүн эски машинамды берип, үстүнө акча кошуп, кайра эле кредитке алдым, ошо Рассрочку, да? Рассрочку, да, получается. Там какую-то часть. Айына 25 000 сомдон төлөйм. Да, 1 жыл калды. 1 жылдан кийин кутуласыңбы бул машинанын? Дагы 300 000 сом карызым бар да машинага. Бул машина канча турат? Бул машина где-то $20,000 айланасы. В принципе, по городу 8-9 литр жейт. 20 жылкы машинабы? 21. 21 жылкы машина. Hyundai Santa Fe деген машина алдым $8,100. Анан кайра эле жакпай калды, корейская мындай шаткая какая-то. Кайра эле ошо 8200-гө саттым, анан кечинде үйдө жатып алып Лалафодон 4 мүнөт мурун кирген сообщение экен, объявление экен. Lexus RX 330 2004 жылкы срочно 9500 деп киргизиптир. 9000ге берем деди, мен 8500 бер, $8,800 бердим. Машинаны алдым. Азыр менен машинаны алган бала укса буну. Анан ал машинаны 2-3 жума айдап, алда жакпай калды. RX 330. Анан объявленияга киргизип, ал машинаны иши кылса $10,000 саттым. $10,100 саттым. Үстүнө дагы акча кошуп, $900 кошуп, 12.000ге RX 350 алдым 2008 жылкы. 11.000ге алып турмун тегени. Анан Kia'га 11.500га тапшырып салдым дагы. Үстүнө ошо $8,500 2 жылга бөлүп, могу машинаны алдым да. Азыркы Kia'ны 21 жылкы. 21 жылкы. 2008 жылкыдан сразу 21ге отурдум да. Мои вещи в основном продаются в России, в основном. Основной рынок Россия и Казахстан. Но больший поток все равно на Россию. Ушул жумуш алектенгендер да көбөйсө керек, ызгыт да көбөйөт Россияга. Тем более мына событиялардан кийинчи. Азыр не жакшы болду. Наша молодежь, даже 17-18 жашар кыздар, балдар дагы Wildberries'ке кызыгып, Wildberries'тин ичинен внутреннюю кухню изучают. Мага мисал үчүн көп Инстаграмдан деле жазат. Бир бала жазды, 16 жашта 1 жылдан бери цехтерге заказ берип, спортивный костюм отшивает, отправляет на Wildberries. Ему 17 лет, вот он 16 лет начал уже шить и сейчас вышел на объемы. Негизи канчанчы жылкысың?
88 жылдасың. 34 жаштамын, уулуу кызым 13 жашта, экинчи кызым 11 жашта, уулум 8 жашта. Амели, Селима, Исхак 3 балам бар. Ошолордун билимине салым жасап атам, колдон келишинче. Жолдошум менен ажырашканыма 3 жылдан ашты. 2019-жылы ажыраштык. Ошодон бери өзүм. Жолдошум мамлекеттик жумушта иштечү, башынан баштап эле. Бирок мага экөөбүз чогуу иштегенбиз. Жолдошум негизи жакшы адам. Жакшы күйөө, жакшы ата. Бирок Эмне үчүн ажырашып кеткенсиңер? Семейное насилие. Бул тема абдан актуалды, достор. Бул теманы биз козгоп кеттибиз. Эмне дегенде, бул нерсеге көз жумуп айтпай коюу бул туура эмес деп ойлойбуз. Көп айымдар үй бүлөлүк зомбулукка туш келет. Үй бүлөлүк зомбулукка туш келет и коркушат күйөөсүнөн кеткенден. Кантип балдарымды багам, кантип элемне дейт, баягы эле биздин зомбулук болсо, насилие чыдабаш керек да. Бир жолу болгондон кийин токтотуш керек. Үйдөгү обстановка балдар үчүн комфортный болуш керек, балдар бактылуу мамасын, энесин көрүп чоңоюш керек. Частная школада окуганга ар жылын өзүң төлөйсүңбү? Ооба. Канча төлөйсүң жылына? Мурунку курс менен где-то 850 миң болчу, азыр андан көбүрөөк. 850 миң сом жылына. 8,5, $10 миң болуп калат экен. Мурунку курс менен $10 миң болчу. Азыркы курс менен 8,5 миң. Албетте баягы ажырашуу жагына чакыруу катары кабыл алынбаш керек го деп ойлойм. Эмне дегенде. Мен эч качан бирөөнү ажырашкыла, ал жакшы же жыргап кеттим, андай жок. Просто менин көз карашым негизи үй бүлөдө бир зомбулук болгондон кийин уже чыдаганга эч кандай себеп жок. Ошо. Бала чакан окуусу $10 миң бул оңой эмес да. Сен айлыкка иштебейсиң, бир эле азыр өзүң жүргүзгөн ишиң эле сени багып жатат, үй бүлөң менен бирге, бала чакаң менен бирге, 3 баланы багыш оңой эмес. Производствого, оптумга кирдиң, производство жагыначы. Бирок цехи не свои, да? Нет, не свои. У меня нету своего цеха. Цехтегилер менен я оплачиваю за каждую единицу за труд, получается. Я им не плачу за вещь. Ал жака цехтин ээсинин интереси кошулган. Ооба, уже ал кошулат. Бир көйнөктү 100 сомго тиксе, бир швея 80 сомго тиксе, 5 сом үтүкчү, 5 сом упаковкасы, ну плюс-минус. 5 сом там технологдун өзүнүн проценти, 30 сом цехтин ээсине, 15 сом закрой ишигине, ошентип где-то 150-180 сомго айланат. Мен ошол ар бир кийимге 180 сом, 170 сом, 200 сом ошентип төлөйм да. Менин колум узарат да, мен башым оорубайт швеяларды издегенге, кадрларды алганга. Сонун элем жаңы модельдерди ойлоп чыгам, көйнөктөрдү попроще кылып, более народный кылып, носибельный кылыпчы. Адаптация кылып атасың. Азыркы учурда кылган жумушуң оборотко акча киргизесиңби? Бул жакта да бир оборотто жүрөт да ар дайым акча. Обязательно на ткани, на зарплату обязательно запаста акча болуп туруш керек. Жок дегенде резерв $4-5 миң постоянно резервде болуп туруш керек. Менде азыр оборот 50 миңден ашык акча бар. $50 миң бар. Бир модельди жаңы тигип баштаганда кыздардын колу көнгөнгө чейин 3-4 күндө где-то 200 единица чыгарышат. Кийин колдору көнүп уже объемго кетип баштаганда жумасына 1,5 миң, 2 миң единица чейин тигишет. 150 единица бул тестово эле киргизет экенсиң. Тестово киргизет, жакшы кетсе, анан кийин уже дальше объемго чыга бересиң. Москвадагы өз магазиндер оптум саткан сатуучулар, оптовиктер 250-300 рубль, бул канча миңгеби? Же 200гө 200 1000 сомдон алганда мисалы үчүн алар где-то 1300дөн сатышат да. 30% кошот. 30%. Силердики орточулардыкы биздики 15-20, цехтин производство кылгандардыкы алардыкы 10%. 10%. Баргансаң көбөйөт экен анда. Көбөйөт в итоге. Мисалы үчүн бул жакта менин цехим өзүмдүкү болсо, производство. И Москвадагы точкам өзүмдүкү болгондо, мен ошондо бүт акчанын 50% мага өзүмө калат да. Өзүм жалгыз анын баарына жетишпейм да. Масштабировать этиш керек. Ошо Москвада точка ачыш керек, бул жакта цех ачыш керек. Производство жагы көп
көп цех алмаштырдым. 1,5 жылда эле көп нерсе, аябай подъем, упадок, банкрот, карызга берип артынан акчаны ала албай дагы жүрдүм. Ар кандай ситуациялар болот. Wildberries'ке дагы сейлерлерге производственник болуп чыктым. Мен модельдерим жакшы эле сатылды. Wildberries'те алар сатат, мен сатпайм, мен аларга производить этип берем да. Сен гарантированно зарплату эле кылып бересиң. Ооба. Зарплату мен за единицу, я просто продаю, мисалы үчүн бул 1000 сомдон деп сатам, там футболканы 500 сомдон деп аларга себес сатып плюс берем. твой интерес кылып туруп аларга жөнөтүп бересиң. Жөнөтүп берем, ооба. Эсен Рысбековго рахмат. Дагы эле кофе карызмын. Ошол буряттар менен тааныштырган. Заказчиктерби? Канча объем саттың аларга? Общий бир $30,000, 30-35 миңга товар саттым. Wildberries боюнча бул жакта семинар, презентация болот. Россиядан аябай көп кишилер келет. Ошол жактан Эсендер менен таанышат. Анан кийин Эсен менин бир жакшы дос кызым өзү производствосу бар деп айтат. Анан мен барам, таанышабыз. Модельдерди кайсылар жакшы өтөт, жакшы өтпөйт, баарын көрсөтүп саттым. Ошол 3 күндүн ичинде эле заказды оформлять этип эле пробный модельдердин алышты. $6,000. $6,000. Ошол 3 күн ичинде $6,000 заказ алып койдуң, э? Андан кийин $18,000. Андан кийин дагы где-то 10,000 ушундай. 20-35 миң долларга алыпсыңдар заказ. Жарымдан көбүн ийгиликтүү сата алышты. Бир модели жакшы сатылган жок. Кальмары. Кальмар болбой калдыбы? Биз кечигип калдык. Бул жакта производстводан дагы аябай катуу кечиктирип, брак дагы чыкты. Андан подводить эттим. Мен аларды подводить эттим. Мени цех подводить этти. Ошентип. Если что-то не получается, анчалык кейип, ыйлап, анан деп ден соолук Кудайга шүгүр, баары тынч. Деньги, можно заработать любой жактан. Андан сырткары өзүң билгендей маркетинг, тияктан бияктан башка проекттерде жүрөсүң. Башка проекттерде жүрөм, ошо. Эми иши кылса, балдарымды багып, жүзүм жерге карабай, эч кимден нан сурап жеген жерим жок, Кудайга шүгүр. Эң цехте жаман нерсе өздөрү объемго жетишпей атканда, анан өзүнүн швеялары, тигүүчүлөрү жок болгондо надомницаларга берип коюшат. Надомницалар единоразово алган үчүн жумушту безответственно, жоопкерчилиги жок. Брак менен тигип коюшат. Вот они штаны. Вот такие вот штаны. Себестоимость 1250 сом, э? 1150. 1150. Оптом, да. 1150, азыр доллардын кымбатташына байланыштуу. Ткань да кымбаттайт, да? Ткань да кымбаттады. Себестоимость тоже, получается, увеличилась. Если я раньше по 85 брала доллар, сейчас по 107 я отдала. Ну, за метр ткани, да? За доллар, в смысле. 105, 20%. 25% кымбаттады. Буга чейин 1250дөн сатып келдим, бирок уже бүгүндөн баштап кайра баасы көтөрүлөт да, 1300 примерно. 150 сом кошом да, 100дөн 150 сомго чейин кошом да. В конце жана Россияга жетип оптом саткан, они продают на розничные магазины, допустим, 10 магазинов покупать, те уже 1500 рубльдан алса бул спорт эмени костюмду, уже в розницу 2800, 3000, 3500 рубльдан сатышат розницу. Апам дагы эле баягы шторы, контейнер уже оптом, барахолка деген базар бар Алматыда. Ошол жакта шторы сатат. Өзүмдүн акчамды киргизбей, кайра эле без вложений. Ар кайсы контейнерден бирден полупарак алып, астына мисалы үчүн биринчи контейнер 2500 теңге болсо 1-2-5 деп жазып коем. Ошентип витрина жасайм, ар кандай бут кийимдерден кроссовка сатчумун. 30 модельди коюп коем. Келип сурайт, сколько? 2,5 миңде мага берсе, мен 3200 дейм. Размерин сураса, чуркап дейт. Сейчас 2 минуты подождите деп чуркап барып келип. Бир чоң 40 тонник контейнер болот. Ар кайсы витринага, бир витринаны 2-3 полкага бөлүп коет. Ошо бир полканы мен 4000 теңгеге арендага алам. Өзүмдүн акчамды киргизбеш үчүн ар кайсы контейнерден бирден кроссовкаларды коем. Анан чуркап тияктан алып келем, размерин кийгизе калам. Чоңураак болсо стелька сала коесуң, кичинерээк болсо кел атып чоюп коесуң. 42-чи размер болсо, мисалы үчүн сенде 41 эле болсо, стелькасын чыгарып коесуң. Ошентип
анда дагы акча топтогом бир 70-80 миң теңгедей. Апам жума сайын турецкий штор Бишкектен алып келчү, Алматыдан. Товарга кетип атканда кошуналардан карызга акча сурайт. Эми содагер да $200 берип тур, $300 берип тур, 3-4 күндө кайра берем деп кошуналардан аябай акча издейт. Канча керек сизге десем $400 дейт. Канча күндө бересиз деп сурайм мен. 3 күндө кайтарып берем дейт. Макул деп кошелегуман алып чыгып, жаңы теңгелерди топтоп $400 ылайык теңге берем апама. Бул каяктан акча деп апам сурайт. Менин акчам, бирок доверияден чыкпай бериңиз 3 күндө дейм. Апам, ой, эне бала эсептешеби. Сиз башка мен аз касежеден алып берсем деле ошол акчаны сиз кайра бермексиз да, бул эми топтогон акчам да деп. 4 күндөн кийин сурайм акчаны. Сурасам бербейт. Башка менен акча сурабаңыз, доверияден чыктыңыз деп айтам. Мисалы ошол эле цехтердин керектелери, мисалы барып Нарындан ачайын же Оштон ачайын, ал жакта арзаныраак болот экен деген региондордо ошондой эле. Ошондойлор азыр көбөйдү да. Региондордо ачуулар. Азыр чалып, бизге регионго бергесиңерби жумуш дегендер аябай көбөйдү. Андай аз болчу. Жардамчыларды үйрөнгөндөрдөн даярдап жүрүшүңүз керекпи дейм да. Жок, швеялар өзүнүн өзү эле способность күчтүүлөр бар да, өзүнүн өзү эле даяр боло берет алар. Өзүнүн способностуна жараша өзү эле чыгып кетет. То есть, чтобы стать технологом, не обязательно же образование технологическое. В политехе учиться на технолога 5 лет, это не обязательно же. Можно, в принципе, да, опыт работы. Любой нерсени билиш керек да. Верхняя одежда, и платье, и двойки дегенде. Машинка кээде үзөт, же болбосо кээ бир швеялар билбейт да, эмне бузула берет да. Ошондой анча-мынча жерлерин оңдогону да. Механик да болуп кетесиң ал жерден. Өзүңүз оңдойсузбу? Өзүм оңдоп коем. Штору менен мамам бир контейнерде турат, анан кийинки контейнерде оралмандар, казактар, Турциядан келген казактар турецкий пальто тигип сатышат. Анан аларга продавец керек болот. Мен аларды ар бир пальтодон мага 200 теңгеден төлөйсүңөр дейм. Алар мен келгичекти күнүнө 1 пальто, 2 пальто сатат. Мен келип быдылдап күнүнө 10-15 пальто сатам. Аябай аракеттенгенимди көрүп, үстүнө 200 эмес 500дөн төлөөчү. 10-15 пальто болсо күнүнө 10 000 теңге, 15 000 теңге. Ал только пальтодон. Андан сырткары жанагы столдун үстүндө детский жаш балдардын байковый рубашкалары бар болчу. 120 штук алып келем. Ар кайсы расцветкадан. Кечинде 50 рубашка сатсам, алып барып акчасын берип коем. Үстүнө 100 теңге, 150 теңге кошуп сата берем. Бул жактан дагы акча түшөт. Доллар менен болгондо $60-70 тапчумун да. Күнүнө. 13 жашымда, 13-14 жашымда. Апама дагы жардам берчүмүн. Атам Россияда болчу. Андан кийин эле ошо 2 жылдан кийин каза болгон укканбыз. Байкем мектепте окуду, ал деле апама, атай бекем деле апама жардам берди. Көбүнчө ошол штор саткан жакта байкем. Штор саткан жерде ал оор рулондор да көтөрүп алып чыгат, алып кирет. Ошентип конкурент бир эже бар болчу. Ал башка бир базарда тоже шторы сатчу, Кытайдан өзү алып келчү. Анан кийин кызыңды мага кошуп бер. Мектепти бүтүрөйүн дегенде 11 класста. Казахстанский институт международного экономического права бар. Ошол жерде экзамен болот. Кембриджге. Искали умных студентов, кто хорошо учился, и проводили, получается, конкурс проходил на учебу, на поступление в Кембридж, в Англию. Первые 25 мест были на 10% основе обучения. Я сдала экзамены и заняла по Алматинской области 17 место. Ошол кезде $6000 табыш керек болчу да, ал кезде $6000 бир квартира келет болчу. Окуу $60,000 беле? Ооба. $6000 апам аябай издейт туугандардан, баарынан, бирок таба албайт да. $1500 табат. Мен өзүмдүн да бир $200 акчам болот. Аябай тытынат апам. Как раз ошол жылы атам да каза болот. Аябай окуйм деп умтулам, тытынам, бирок тилекке карашы акча топтой албай калдык. Биздин жашоодо баарын акча чечет турбайбы деп мен жанагы $1600-1700 менен Кытайга кетем жанагы аял менен 16,5 жашымда. Кытайга барып товар алып келдим $1700.
Ал жакта да помогайкалар болот экен, уйгур кишилер ортодон акча сен 100 юань турса, сага 160 юань деп которуп берет. Эми аферисттер да мындайча айтканда помогайка деп коет. Урумчиге барганбыз. Ошентип биринчи жолу кымбат алган товарларымды деле $1,500 алып келген товарымды кайра эле бир 10-15 күндө $2,500 чыгардым. Мен кайра кеттим. Уже уктум, жанагы помогайкалар үстүнө акча кошуп сатышат. Арзан ала алат экен да кийимдерди көрсө. Уже баргандан кийин билбейт экен беле. Алар билбейт. Алар шторы сатышат. Мен башка базарга барам. Шаушумер, Синхуа деген вообще башка базар. Алар Бинжандын ичинде эле жүрүшөт. Бинжан башка базар. Кайра эле 2 жумада. 2 жума сайын, 3 жума сайын каттап калдым Урумчиге. Мындай Дордой менен Мадинага баргандай эле барып калдым да, жөн эле. Границада студенткамын деп сумкаларды алып өтөм товар менен. Жана казак кишилер уже таможниктер танып калат. Ай, сен окумайсың ғой, сен кыз, сен товар алып бара жатсың дейт. Казакстан границасында. Казакстан границасында ошентип. Ал кезде мамама үй алганга жардамдаштым. Бишкектен үй алдык. $14-15 миң үй алганбыз ошол кезде раздольныйдан. Бир машинка, ушундай машинка канча турат? Эми азыр кымбаттап кетти окшойт. 25 турат да жөн эле. 25. Бэушныйбы? Это бэушные. А новая машинка, допустим, она $500-600. $500-600? Да. Это масло, да? Да. Машинканын канча түрү бар? 3 түрү барбы? Прямострочка, пятинитка, четырехнитка, петля пуговица, что еще есть, оверлок. Негизи жаңы бир цех менен баштайм дегендер ошондо бир $5,000 менен баштап койсо болот экен да. По идее болот. Плюс еще же утюг, стол закроенный, утюжный стол. Ошол каттарга деле акча кетет. Канча турат ушундай утюг? 10 до 25, да, плюс-минус. Аны $5,000 жетпей калат экен? Жетпейт. Закроенный стол тоже недешево стоит. Четырехнитка менен оверлок болуп, оверлок жана кошуп кетти да, тигип да кетти, оверлок да болуп кетти да. Прямострок дегенде мына бириктирип кетмей, жөн эле. Ал көрүнбөйт, так что оверлок керек эмес, аксында эле калат. Ну не всегда, там разные моменты есть. 50-60 миң теңге менен телефон алам деп Сум жакка барам. Алматыда. Ошондо 6230 Айка деген телефон бар болчу. Самый эң крутой. Эң кымбат. Ошол телефонду алам деп барам. Сумга бирок айланып бир аябай сонун көйнөк көрөм, манекенди. Телефон албай, ошондо өмүрүмдө биринчи жолу көйнөктү алып бактылуу апама кантип айтам? Өзүмдүн акчам, өзүмдүн топтоп алган акчам. Кантип айтам билбейм. Бир Кытайга көтөрүп бардым. Мондай көйнөктү тигип берчи мага деп. Канча эң минимальный партия десем 300 көйнөк деди окшойт. 300 көйнөк заказ бердим, 850 теңгеден деп эсептеп берди. Сүйлөшөбүз, 360 келип калды, мен 300-дүн акчасын берем. 250 миң теңге, ушундай болот, 255 миң теңге. Мен жана көйнөктү алып келип 1800 теңгеден оптом сатам. Андан получается бир 600 миң теңгедей акча чыкты. Мен барып 600 миң теңгени бердим. Менен кайра айттым, менен башка эч кимге сатпайсың ал көйнөктү. Жана Кытай менен аябай катуу договор кылып, билип баштадым, расцветкаларды коштум. Ошол эле көйнөккө бабочкаларын разноцветный жасаттым. Ошентип, ошол көйнөктөн 20 миң, $25 миң ошондо таптым. Где-то 2,5 айда. 2,5 айдын ичинде 17 жаштагы кыз $25 миң таптı. Ал көйнөктүн сезону бүтүп калды. Эме жанагы мага тиккен Кытай эмес, ошол Кытайдын конкурент Кытай уже башкаларга тийип баштады. Мен уже бир хайп поймала, мындайча айтканда, сливки сняла и болду, ошо мен токтоттум. Эта вещь, она глаженная, видишь? Здесь воротники кычырап турат. Вот мой бренд Хабиби. Почему Хабиби? Одежда с любовью. Конечный результат — это утюжник и хорошая упаковка. Перед упаковкой обязательно мондай джиптери, немелерин бүт тазалап, брактарга текшерип, анан кийин салат да. Хорошие утюжники до 40 до 50 тысяч сомов находят. Жалкоолору 20 миң сом. Эң жалкоолор мынтип үтүктөгөндөр азыраак алышат. Эң аз тапты деген 20 сом. Жумасына 1000 штук үтүктөсө, ошондо мисалы үчүн средний 10 сомдон болгондо 10 миң сом алат. Мисалы бир штукту канча секундада үтүктөтөт? Бир карап көрөлүбү?
40 секундта достор Бир башка 12 сом. 1000 доллар. Анда мен ал кезде жана сразу келип Бишкектен Golf 2 алдым, биринчи машинамды. Ошо ремонт жасадым. Ошол анан окуйм деп окууга тапшырдым. Каяка? Политех. Бишкекте эле? Бишкекте, политехке. Группа. Институт управления бизнеса, экономика управления предприятий. Биринчи курста заряженная, на гольфе кыз. 2650 долларга алгам ал машинаны. Golf 2 1991 жылкы машина болчу. Вишневого цвета. Сонун болчу состояниясы. Алган акчам эле саттым кайра. Виндамга алмаштыргам. Виндам какого? 2002? 2000 жылкы болчу. Эски кузовто 2.5. Жаңылапсың да машинаны, да? Жаңыладым. Окуу жайымда зам декан Шайреже менен соодагер экенимди билип, бул жактан магазин ачам, детский кийим менен мага жардам бер дейт. Анда 2005 жылы переворот болбай, бета 1 барго, ошол реконструкция болуп, жаңы открытие болот. Талкалангандан кийин ошол жактан детский магазин ачат, мен жардам берем, товарын алышам, витринасын жасашам, баарын алма окуума жардам берет, мен окууга да барам, бул жакта сооданы да кылам. Окуудан канча жардам берет? Түшүндүк. Ал кезде мага жакшы акча төлөчү, 30-40 миң сомдой айлыкта. Реализатор болуп иштеген? Реализатор эмес, реализатор кыздар бар болчу, я как управляющая была. 18 жашымда жолдошум менен тааныштым. 1 жылга жетпей экөөбүз үйлөндүк. 19 жашымда күйөөгө тийдим, 20 жашымда уулу кызымды төрөдүм, Амилени. Жолдошум экөөбүз ал базарда иштечү эмес, компания пробка, виноводочный изделиянын пробкасын чыгарчу, ошол жакта Амили менен жаңы боюмда бар болгондо Турцияга биринчи жолу бардым, 19 жашымда. 15 жыл мурун ошондо. Экинчи курста күйөөгө тийдим, бакалавр болчу, 3-4 курста кайра келдим. Экзамени, госэкзамени, дипломка, Амили чоң кызым 1 жашта. Бул жакка келип жумушка кирем, Данонго жумушка кирем. Экономист болуп, бухгалтерию я вела и аналитику. Я забивала всю информацию. Айлыгым 450 доллар и плюс проценты. Анан уже жолдошум экөөбүз эки жакта болбой, жолдошум дагы бул жакка келип жумушка кирди, госструктурага. Анан тияктан бир аз кызганып, коллектив мужской. Анан чык өзүңдүн эле базарыңа кайра. Деп Данондон чыгыш керек болду. Данондон чыгарып алды. Орто сайда жарым контейнерден баштадык, анан кийин целый контейнер болду. Анда квартирада турабыз. Анан кийин 2 контейнер болду, ошентип кафе ачканбыз, Гэтсби деп. Жибек жолу, Карпинкадан место, расположение жакшы эмес болчу, экөөбүз аябай тынып, ошо ресторанный бизнеске көп акча, 1 квартиранын акчасы кирип кеткен. Ошо 2019га чейин ошентип жашап келип, анан 2019-жылы ажыраштык. Анан кийин Дордойго чыктым. Производственниктер Дордойдо негизи көп нерсени айтпайт болуш керек, бирок ошондой сөздөр бар, өмүрү узун модель болсун деп, бир модельди чыгарганда, мисалы үчүн бир эле партия, мен айттым го, пробный бир 5 рулон киргизесиң, 300-200 штук канча количество болсо сатасың, анан өмүрү узун болуп кетсе, уже заказ келе берет, 5000, 6000, 10000 штукка чейин сатып каласың. Мен ошондо бир спортивканын моделин кармап, где-то 5000 штуктай саттым окшойт. 1 доллар 20 цент кошуп сат, 100 сомдон кошуп саттым ошол спортивканы. 7000 8000 доллар таптым да, ошол акчама машина алдым. Распашивалка дорогая машинка, она около 1000 долларов стоит. 1000 доллар, Да. масло. Масло. А бул 800 доллар экен анда. 700, 600. Да, бирок распашивалку вообще желательно машинки, если цех ачам десеңер, желательно брать новые машинки. Artex дейт. Artex жакшыбы? Жо Britex дейт. Britex. Живен сразу, тазгес таптаза. Это полуавтомат, да? Полуавтомат, да. Ажи азыр мисалы тигип атканда жиптер калып калып атабы ишин? Ооба, калып калып атат. И вот она, видишь, режет. А автомат болсо, она ничего не режет, все чистоганом, даже и браков меньше, и на чистку времени
время не уходит, да, если автомат. Здесь полуавтомат. Автоматтар канча процент кымбатыраак? 50% кымбатыраакпы? Ну, плюс-минус, да, 40-50%. А вообще желательно, конечно, айтып атпаймынбы, эгерде если деньги есть, если возможность позволяет, кто будет цех открывать, негизи лучше автоматы и новые машинки ставить. Так и девочкам работать легче, да? Бирок достор, тажрыйбаңар бар, сбыт бар болсо, а так жаңы баштаткан лучше арзаныраак эле баштаган окшойт. Ооба, башты ортпай. Мен негизи мисалы үчүн цехтер менен эме баасын сүйлөшкөндө 5 сом, 10 сом, 20 сом талашпайм да. Костюмдерди мен жана айтып кеттим го, 185 сом төлөйм. Башка жерде тапса болот 160 сомго, 170 сомго, 150 сомго. Бирок лучше мен 185 сом төлөйм. Бирок от души жашнакай кылып тигип беришет. Контроль качествосы бар. Контроль качествосы бар. Анан мен сурай алам да, эмнеге мен мисалы үчүн башка жерде 160ка тиктирмекмин, бирок сизге 185 сом берип атам, сиз мага сапаттуу кылып чыгарып бериңиз депчи. Жумасына где-то 200-250 миң сом айлык беребиз да, бир цехте. Бир цехте. Ошонда айына 1 миллион сом. Андан тышкары материал бар, баягы аксессуарлар бар. Эң затратный негизи это жумуш и ткань, да, ткань, материал. Мына достор биз кеттик, анда жыкталып кетип атабыз. Чочубагыла. Бул багажникте скейттен баштап, тренировочная сумка, скейт, шлем. У меня даже лыжный шлем есть, жанагы лыжы менен дагы аябай видеого чыкканда. ОМКСке чыкканда сковородка менен. Башта айтып кетели достор, Мерим Мамбетисаева ОМКСте сковородка менен бирөө баягы жыгыта чапты го. Ошол айым Мерим Мамбетисаева болот. Акча табыш оңой беле. Всё. Кеттик. Муну мен бир Москвага бир клиенткага 800 штук тиккем, 3 расцветкасын. И ал именно голубой цветте калып кетип, өзү голубой цветтен көп заказ берет дагы, мага акчаны карыз болуп, кайра 250 штукту кайра салып берет. А мен буну 1000 штук тиккенмин, 800-ün жөнөткөнмүн, 200-ün бул жакта сатканмын. Ал болсо мага кайра голубойдон 200 жөнөттүрдү. Ал сен пассивный кайра сатып атасың? Азыр сатып атам. Өздөрү көк түстөн көбүрөөк заказ беришкен да, 400 штук заказ берген. 200 бежевый, 200 темно-синий болчу. Анан бунусу деле 200-ün сатат, 600, а 200 штугун мага кайра жөнөт. А сен макул деп кабыл алып койдуң. Ооба, эми чем акча бербей койгучакты мен карызга бергенмин да, мага возврат кылып жөнөтүп берди. Ошондой моменттер болот да. Возврат көбү Москвадагылар көбү карызга, ошо мүмкүн болушунча карызга иштебегенге аракет кылыш керек. Брагы жок болсо деле калп эле брак экен деп жөнөтүрө беришет. Өзүңдүн ишиңди баштаганда, өзүңөрдүн ишиңерди баштаганыңарда өзүңөргө ишенгиле. Ой, азыр баары эле производство болуп атат, баары банкрот болуп атат, азыр доллар көтөрүлүп атат. Ошондой эле нерсе, главное сата алыш керек. Анан адамдар менен сүйлөшкөндү билиш керек. Өзүңөргө ишенгиле. Баардыгыңарга рахмат. Ошол достор, жамгырдуу суук аба, бирок контент веселый жана полезный болду окшойт. Ыйлап да салдым, сес бүт нерсени эстедим окшойт. Всё, көрүшкөнчө достор. Көрүшкөнчө.